Kança жаштасыз? Мен азыр 46. 46 жаштасыз. Kança жыл boyunuzga boldu? 7 жыл болду. Kança balаңыз бар? Азыр эми убакта бир балам бар. 6. Кандай кайсы убакыттарда, кайсы возрасттарда жашап калды? Ал төрөлгөндөн кийин эле 1 айдан кийин же 15 күндөн кийин же 1 күндөн кийин ушундай эле чарчап кетти. Мында ыйлап түшөт эле жыйлап. Жакшынакай эле полноценный эмгенчи 9 ай көтөрүп эмилген жок эч. Эмиз албайт. Эмистирген жок мени. Ошо алып эле вакуумга салдык деп эле анан ошо менен көрчү. Ошондо көрдүңүзбү кайсы бир орган жакшы. Мүмкүн демала албагандыр, мүмкүн көрүп калгандыр. Төрөлгөн балдарым эчтеке эчкимиз көргөн жок. Алган жок. Бүгүнкү күнгө сиз эмне деген жалып менен келдиңиз? Эмне деген даттануу менен келдиңиз? Мен ошо ич каткандан келдим. Канча күн ичиңиз катат? Меники 1 айга чейин жетип калат. 1 айга чейин. Орустар айтат, катастрофа дейт да мындай нерсеничи. Өзү эметкенде мындай дары ичип, жанагындай кылып эме кылганда бир 10 күндөн өтүп барам да туалетке. Андан кийин анда дагы мындай кыйналып барам мен. 46 жашта экенсиз. Канча жашыңызда баштагансыз? Сезгенсиз ичиңиз катканын? Мен өзү негизи бул ичим катчы эмес, бирок ооруй берчи да кичинекейимде эле. Мынакей, кичинекейинен эле. Төрөлгөндө эми ошондо мен билгенимен 7 жаштарым болчу да. 6 жаш, 7 жаш ошол вакытта. Сиз билесиз, то ичиңиз каткан. Гашокко көп отурчумун да мен. Ичим ооруп деп эле. Бүгүнкү күнгө сиздин эки бутуңуз кандай абалда болуп атат? Меники ошондо мындай ичинде бир нерсе бир курт жеп аткандай эметилет. Териде бир кыбырагандай. Жок, териде эмес. Менде канымда эле бирдеке жүрүп жеп аткандай болот да. Териде эмес. Анан бутумду кармап, мындай ушаласа, ошондо мындай өзүмө жакшы сезилет да. Бир жакка барып келгенде көбүрөөк кыйналып каласыз. Мен где-то бир жарым саат баскандан кийин эле уже мен кыйнала баштайм. Кыйналып баштайсыз. Андан кийин эми биз болбосо калабыз да келесиде 1 саат 2 саат басып калганда бутум шишип дагы анан үйгө келгенде мен бутумду өйдө көтөрүп жатсам, анан кийин ошондо мага эме болот да, жеңил болот. А эгер андай кылбай койгон учурда мен аябай кыйналам. Мындай жүзүм кара болуп, ушундай болуп, беттериме кызыл ала бир нерселер чыгып, ушундай болуп кетет да. Анан ичегем эле мындай иштеп токтоп калгандай болуп. Токтоп калгандай болуп сизди кыйнайт. Териңиз кургакпы? Аябай. Буттарыңыз кесилет? Жүзүм жарылып атат. Жарылып атат. Так, урматтуу мекендештер, мен эми ушул эмнени көрсөтөйүн деп атам, караңыздар. Мына биздин пациентка курсакка жалып кылып атат да. Айтып атат, менде кичинекейимен эле дейт. Мен эс айткандан эле 7 жашыман эле ушуну байкайт элем, ичим каткан деп атат да. Ушул ичеги, мына караңыздар, урматтуу мекендештер. Мен эмне үчүн ушуну чыгарайын дедим. Мына азыр будущий энелер, будущий кыздар, бул баарыңардын кулагыңарда болсун. Эч кимдер ичи катпаш керек. Не только аял киши, эркек кишилер ичи катпаш керек. Тем более аял киши ичи катпаш керек. Ал деген жакында эне болот, ал деген төрөш керек. Эмне үчүн биздин пациентка 7 жыл боюнда болгондагы 6 баласы турган эмес. Себеби деген кичинекейинен эле ичи катып жүрүп, мына ушул ичеги баары, мына тазды көрдүңөрбү? Мына малый таз деп коет бизде. Мына ушул ичеги жамбаш сөөктүн ичине кичине эле бөлүгү кириш керек ичегининчи. Калгандары в основном өйдөдө туруш керек да. Ушул ичегинин баары келип туруп ушул жерде, мына колум көрдүңөрбү? Жамбаш сөөктүн ичине отурукташып калган. Ушул отурукташып калып, анан кийин 3 күн ич каткан, бара 5 күн каткан, анан 10 күн каткан. Кийинки күндөрү 1 айда бир бара турган болуп калды. Эмне үчүн? Баардык ичегинин баары ылдыйга түшүп, ошо матка менен, мына бул матка, бул жыныс орган. Эркектерде эркектердин жыныс органы, аялдарда аялдардын жыныс органы. Жана табарсың. Ушул эки орган дайыма кысылып жүргөн. Ошон үчүн жатын жакшы кан албагандан, жатын дайыма ушул керектүү витаминдер болобу, белоктор болобу, микроэлементтер болобу, ошону ала албастан эптеп гинекологко барат, сохраненияга жатат, эптеп ошондон баланы төрөйт, бирок бала полноценный төрөлгөн эмес. Эмне үчүн төрөлгөндөн кийин берген эмес?
себеби мүмкүн ал дем ала албай калгандыр, мүмкүн анын ал эмизген эмесмин да бирөөсүн дагы көрдүңөрбү, ногу жатын дайыма кысылган жерде турган, үчүн бала жакшы өскөн эмес, полноценный ребенок төрөлгөн эмес. Ошон үчүн төрөлгөндөн кийин бир айга жетпестен вакуумдан ары ал балдар каза боло берген. Андан тышкары табарчыкта дагы проблемасы болгон. Эми кээктердин мына жамбаш сөөгүндө болот проблема. Эми азыркы күнү ушул эмне үчүн бир жака басып алып келсем эле бутум шишип же өзүм шишип жаман болуп атат дейт. Ушул тике жүрүп басып жүргөндө эле мунун баары эле ушул кан тамырды кысып коет. Мына общий кан тамырды кысып койгон үчүн бутка кан барбай калып туруп, буту не своя дегенде да орусча айтмакчы. Өзүм бутумда эмес, кандайдыр бир кыбырлаган нерсе жүрөт деп. Не только бутта, бүт денедеги кан тамырдын ичинде кандайдыр бир керексиз нерсе жүрөт дегендей сезим болуп атат да. Мунун баардыгы ушул ичегинин айынан болуп атат. Эми мына жерде мен жоон чегини көрсөтүп коеюн деп атам, урматтуу мекендештер. Ички чеги бүткөндөн кийин мына караңыздар. Ички чеги бүткөндөн кийин жоон чеги башталат. Мына жогоруга жөнөйт, оң кабыргага барат, сол жака өтөт, анан сол кабыргадан кийин түшөт, анан өйдө көтөрүп анан заң сыртка чыгып кетет. Ушул мына П түрүндөгү ичеги баары ылдыйга мындай болуп бурулуп ушул ылдыйга түшүп калган да. Жоон чегинин кызматы бир жерде заң пайда болот, бирок дагы бир эң жакшы кызматы суу адамга обратно сиңет да. Жоон чегиден суу обратно кан тамырга сиңет. Демек, жоон чеги кыймылдабай атат, түрдүү кызматы жок, ылдыйга түшүп кеткен, ичинде микроорганизмдер жашап атат. Жакшы сууну, обратно сууну өзүнө, организмге сууну сиңирип бербеген үчүн тери кургак болуп, бутум аябай кесилет деп атат. Көрдүңүздөрбү? Ичеги, жоон чегинин айынан суу обратно бизге сиңбей атат. Вторичное всасывание воды дейт биздин медицинадан. Демек, обратно биздин суу сиңбеген үчүн териси кургап атат. Не только териси, мына бет көңдөй деле кара тору болуп турат, колдору болсо сухой болуп турат. Демек, мунун бардыгына баягы эле жоон ичеги себепкер болуп атат экен. Эми эмне үчүн жоон ичеги, ички ичеги өзүнүн кызматын аткарбастан булардын баары ылдыйга түшүп калды. Себеби деген баягы эле өт жана уйку бездин курбай калгандыгынан. Ошон үчүн мен дайыма айтамын, тамак жеердин астында өттү түрткүлө, өтүңөрдү түрткүлө дагы өт чыксын, анан тамак жегиле деп айтамын. Азыр эми албетте биздин методдорду колдонуп, дагы башка методдорду үйрөтүү менен биздин максат азыр өттү чыгаруу бул пациентте жана жоон чеги, ички чегилерди үстүндө ордуна алып келгенге аракет кылабыз. Бирок бул албетте тез боло турган нерсе эмес. 10 күндө болсо жомок болуп калат, урматтуу мекендештер. Адамдын өзү да көбүрөөк методдорду үйрөтөбүз, ошону аткарыш керек. Анан биз дагы өзүбүздүн метод колдонобуз дагы. Бара мүмкүн 6 ай, мүмкүн 1 жыл, мүмкүн 2 жылдын ичинде биз пациентибизге жардам бергенге аракет кылабыз. Бардыгы албетте Кудайдан, биз врачтар себепчибиз. Урматтуу мекендештер, эч ким биринчи катпасын. Грубо айтканда мен айтам, өтүң куябы, сен заңдайсың, өтүң куйбайбы, сен заңдабайсың деп. Демек, күнүгө заңдаган бул ден соолуктун биринчи бир жакшы методдордун бирөөсү экен. Саламаттыгыңыздар, сиздер менен доктор Бапаева.